Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар. Honda Odyssey 2001 жылы Жапан өлкөсүнө чыгарылган. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, деп эле ушинтип башташат да. Эмнеге кыргызча болбойт? Түз эфирдин жүрүшүндө ошол үй сатылды да. Стримде эле. Соцсети дегенде эң мындайча айтканда куралдардын күчтүүсүнүн арасында TikTok'торчу. Элдин баардыгы деген азыр TikTok'ко өчкөн да. Тиричилик ошол жакта өткөн. Багбандар, саяпкерлер, көк бөрүчүлөр, жанагы арашан койлор. Бизге келген кардарлардын мындай общий процент менен санаганда 85% бул TikTok аркылуу келгендер. Калгандары уже Instagram, YouTube, башка куралдар аркылуу да. Бузула турган адам азыр Instagram'ды деле көрөт, Google'ду деле көрөт туурабы? Жөн эле ошондо болуп калдык го. TikTok'ко деле мындай ачык айтканда VPN менен киргизип атабыз. Баардыгы эле бизнеске деп муну колдонгон жок да. То есть жакшы инструментти туура эмес колдонушту да. Мага мисалы мен үчүн прямой удар болду. TikTok'тун багы негиздөөчүлөрүнө рахмат айтып коет. Ошо эми алар деле перевод менен которуп көрөбүз керек. TikTok социалдык түбүнүн колдонуучулар бир гана көңүл ачуу үчүн гана эмес, бизнесин элге таанытып, кардарларын көбөйтүп, кайсы бир мүлкүн сатып же сатып алуу үчүн колдонуп келишкен. Соңку мезгилде TikTok маркетплейсиндагы ордун аткарып жаткан. Андыктан TikToктун бөгөттөлүшү ар кандай тармакта орто жана чакан бизнеске TikTok аркылуу ар кандай кызмат көрсөткөндөргө дароо таасирин тийгизди. Кантип Азаттык плюстан көрүңүз. Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар. Honda Odyssey 2001 жылы Жапан өлкөсүнө чыгарылган. Кыймылдаткычынын көлөмү 3, унаа бензин менен жүрөт. Алдыңкы 2 дөңгөлөк аракетте. Кимге үй бүлөлүк унаа кызык болсо, иштерин көрсөтөлү жайкы дөңгөлөктөрү салынган. 7 орундуу ичи кара кездемеден жүрүү котормо сөзү которот, сыналгысы менен отургучтардын үстүнө кап кийгизилген. Унаанын мүнөздөмөсүн, тетиктерин нукура кыргызча баяндаган мындай жарнамаларды сиз TikToктон же Instagramдан көргөн чыгарсыз. 22 жаштагы Ариет дал ушундай кыргызча жарнамаларды тартып отуруп, TikTokто кадыр эсе тааныла алды. Мунун арты менен кардарларынын да саны көбөйгөн. Кыргызча жарнама баасы жеке макулдашылат. Биз унаа сатып менен иштейбиз. Өзүбүздүн унаа салонубуз бар. Орусча айтканда фишка десек болот. Нукура кыргызча унаалар тартабыз. Бул ойду агам ойлоп тапкан. Нукура кыргызча, кыргыз тилин өнүктүрөлү депчи. Бир ок менен эки коёну аткандай да. Бул жакта өзүбүздүн жумушубузду да кылып атабыз. Кыргыз элиме кандайдыр бир таасирин да тийгизип атабыз да. Азыр элдер келип эле кыргызча ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар деп эле ичи кара булгардан сизизби деп элечи. Алло, саламатсызбы? Жакшысызбы? Мен баратам. Кечеки сиз жиберген адрес менен бартам. Жакшы тургуз. Азыр ошол клиентке баратабыз. Эжебиз участок сатат экен. Тартып чыгарып бересиз. Тартып чыгарып берем. Элдер өздөрү түзмө-түз чалат. Ортомчусу мен көбүнчө ушундай да, баягы. Онлайн риэлтор экенсиз. Онлайн риэлтор. Мындай риэлторлор мени жаба көрөт болуш керек. Ал эми Умар Медетбеков 1 жылдан бери TikTok жана Instagram баракчасына ар кандай жарыяларды чыгарып, соц тармак аркылуу акча табуунун жолун өздөштүрүп алган. Аудиториясы 100 миңге чамалап, мүлк тууралуу маалымат жаңыдан кеңири тарай баштаган учурда TikToктун бөгөттөлүп калышы ишке дароо таасир этти дейт ал. 18-күнү жабылды го. Анан 19-күнү эле 2 кардар чалды. То есть 3 кардар чалды мага. Ушундай. Мага эч ким чалбай калды, эмне болду дейт. Дароо сезилди да, эмне болду, чалбай калды, өйлө чалып атты эле деп. Анан мындайча айтканда баягы жеп аткан нанды эле мындай тартып алгандай, ошондой эле болуп калды окшойт да. Лалафо аркы беркелер акча болуп кетпеди, баары эле акча болуп кетти. Элдин баардыгы деген азыр ошол жака TikTok'ко өчкөн да. Тиричилик ошол жакта өткөн. Багбандар, саяпкерлер, көк бөрүчүлөр, жанагы арашан койлор. Мисалы, түз эфирден дагы ошол үй сатылды да. Стримде эле. Өзүбүздү көргөзбөйлү сүйлөп беребиз, элдер кире берет, баасы канча дей беребиз. Бирок алардын сөзүнө болбой эле биз өзүбүздүн үй боюнча маалымат берип отуруп 5-6 үй саттык да, түз эфирде эле. Келиңиздер. Хош келипсиздер биздин фишка калабызга. TikToktун бөгөттөлүшү онлайн дүкөндөрдү иштеткен ишкерлерге да таасирин тийгизди.
10 жылдан бери ар кандай техникаларды, гаджеттерди, үй буюмдарын сатып келген Фархат соц тармактар, айрыкча TikTok ишкерлердин эң чоң көмөкчүсү болгонун айтат. Фишка кылдыңар кыла элексиңерби? Фишка кыжы. Биздики мисалы соцсеттин жардамы менен да көбүнчө соода саттыктын бар. Анан соцсети дегенде эң мындайча айтканда куралдардын күчтүүсүнүн арасында TikTok'торчу. Жакынкы арада жабылуу болду, токтотулду. Анан азыр эми башка инструменттерге акырындык менен өтүп атабыз. Биздин соодага чындыгында баягы таасири боюнча сурасаңар, если болуп атат да. Андар жаңы модель келди, акча санай турган 910 деген модель. Баасы 35 000 сом турат. Цифра менен айтса, мисалы, данное время ушул учурда бир суткада көрүлбөй калды дегенде менде TikTok'то 150-160 000 киши көрчү да. Инстаграмдын бүгүнкү мисалы статистикасын алсам, кечеги күнгү бир сутканыкын алсам, история, публикация, reels баарын кошкондон кийин где-то 65 000 киши көрүп атат да. Бул аябай көрүлдү дегенде тигиники 65 болсо, тигиники көрүлбөдү дегенде 150-160 000. Кээ бир түндөр болуп калат. 5-6 000 просмотр эмес, 10 000ден ашык катталуучу келген күндөр болот да, кызыктуу болот. Мисалы азыр ахват түшүп кетти да. Ахват аябай эле түшүп кетти. Бир видео салсак, ошол 5000 киши көргөн болсо, азыр болсо 600-700 1000ге жетпеген киши көрүп калды. Анан кечке чейин ошол бир күндүк видеобуз кечинде араң ошол 1000-1500 болуп атат да. Ал болбосо 10 мүнөттүн ичине жетпей эле ал видео кетчи да. Кайра келгиче сатылып кетчи да. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Азыр эме участокты көрөйүн анан. Такка чейинби? Бул үй да сиздикиби? Азыр мен жазып алайын эже. Умар сатыга коюлган ар кандай мүлктү жеринен видеого тартып, бардык сүрөттөмөсү менен соц тармактагы баракчаларына жайгаштырууну азырда улантууда. Бир жарнама видеонун баасы 2,5 миң сом. 35 000 долларга аянты 5 сотак участогу менен даяр фундаменти менен 12ге 11 болгон сиздер көрүп турган участок сатылат. Жоготолбойм десеңиздер сактап, жүрөк жөнү базып, аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Эми өзүңдүн жумушуңду сүйсөң жакшы да. Мен чынында баягы баталуу жумуш да бул жер. Анан ушинтип баягы участогу азыр кээ бирөө Турцияга кетишим керек, Америкага кетишим керек, же эми ар кандай болуп калат да жашоодо. Анан ошондой моментте барасың, сатылат, баягы муктаждыгы чечилет. Ошол моментте аябай сүйүнүп, батасын берип, ыраазычылыгын жазып, ушундай баягы чай ичип кой деп кичине мындай тыйынып отургондар болот да. Эми ал көңүлдөн чыгат албетте. Кардарларын TikTok аркылуу тапкан ишкерлер TikToktун бүгөтүлүшү менен бизнести таанытууда натыйжалуу деп эсептелген эң чоң акысыз мүмкүнчүлүктөн куржалак калдык дешет. Пайдасыз же зыяндуу контент менен күрөштүн башка да жолу бар болгонун айтышат. Кичинекей балдарга эме деп атпайбы? Таасирсиз эме видеолорду көрүп атат депчи. Ал жерде TikTok'то родительский контроль деген нерсе бар. Ошону кошуп койсо болот да. Көптөр TikTok, Instagram аркылуу деле көп келет бизгечи. Ушуну силер тартасыңар деп кызыгып элечи. Ушу силерди көргөнү келдим деп айткандар да көп. Ушу нукура кимди тартат депчи. TikTok'ко деле мындай ачык айтканда VPN менен киргизип атабыз. Просмотрлар, көрүүлөр кыргызча айтканда. Мурункудан кичине азыраак, бирок акырын-акырындан көтөрүп келе атат да. Түз эфир тартчубуз. Стримчи TikTok'тан. Ошого киши аз кирип калды. Калган мурункудай эле. Жаштар азыр көп эле TikTok жабылсын деп комментарийларды окуп калып атабыз да. Балдарга неме болуп атат, минус болуп атат, наркотик эми бул эми бузула турган адам азыр Instagram'ды деле көрөт, Google'ду деле көрөт туурабы? Бүт эми азыр биз билбеген нерсенин баарын көрөт азыр 21-кылым. Жөн эле шылтоо болуп калдык го. Баягы жанагы түз эфирге, стримге кирип ойноп, эми аттарын атабай эле коеюн, эми атабасак деле элдер билет өздөрү. Эми баягы ошолор жаптырганга эме болуп калды да, ишкерлерге аябай эле бут тосту да. Ошолордун айынан мисалы 10 кишинин айынан азыр ишкерлер азыр жабырып атат да. Ошолордун айынан аларга эми эскертүү, билбейм, менин оюм эми таңылабайт.
аларга бир эскертүү берип же алардын аккаунттарын баягы штраф салып же бир нерсе кылып неме кылып койсок мүмкүн мындай болбойт беле. Бизге келген кардарлардын мындай общий процент менен санаганда 85% бул TikTok аркылуу келгендер, калгандары уже Instagram, YouTube, башка куралдар аркылуу да. Ушу TikToктун жардамы менен биз таанылып калдык да. Негизи чындап айтканда баардык эле бизнеске деп муну колдонгон жок да. То есть жакшы инструментти туура эмес колдонушту да. Элдин өзүнүн катасы. Мага мисалы мен үчүн прямой удар болду. Бирок мен ага деле карабай, жакшы жагын көргөнгө аракет кылып атам да. Биздин жаштарды ойлоп, улууларыбыз жашарып кеткенин көрүп, жаш баладай болуп бир тартиптен, рамкадан чыгышты го. Ошол нерселер может бир эскертүү иретинде кийинки жаңы бир инструмент болобу же кайра кийин TikTok'ты ачып калса деле өзүн тартиптүү мындай олуттуу дегендей туура алып жүрөт деп ойлойм да. Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья, деп эле ушинтип башташат да. Эмнеге кыргызча болбойт? Өзүм деле байкайм мындай кээ бирки сөздөрдү орусча аралаштырып сүйлөйбүз да. Биз деле акырын-акырындан үйрөнүп келатабыз. Кээ бирки сөздөр бар, которулбайт экен да. Мисалы, датчик паласы деген бар, унаадачы. Анан сызык кармоочу деп калат экен да, мындай. Ушундай сөздөрдү жаңы сөздөрдү ойлоп табыш керек го дейм бул жергечи. Ошо мындан дагы аракеттенебиз жаңы сөздөрдү адабий мугалимдер менен кеңешип чыгарганга. Жаңы форматтагы видеолорду тартабыз буюрсачы. Аны жакын арада көрө аласыздар. Азырынча сыр бойдон калсын. Деле ошол тил. Ооба, бирок тил ушул бойдон эле калат. Бирок жаңы бир өзгөчө балким коз жерден болобу же балким ушундай сыяктуу да. Туризмди камтып, мындай. Балким ошондой болушу мүмкүн. Эми ар бир нерседе жакшылык бар да. Анан бул да жакшылыкка да. Бул да жакшылыкка. Эми баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин, TikToктун баягы негиздөөчүлөрүнө рахмат айтып коеюн. Ошо эми алар деле перевод менен которуп көрө алса керек. Силер баары көрөт да. Анан эми башка дагы тиркеме чыкса, мына ушундай ишкерлерге деп атам да. Ошондо ойлоп атам, Кудайым буйрса чыгып калар эми ал дагы. Үмүт үзбөйбүз. Иштей беребиз. Бияк тартып коеюн. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бизде жапжаңы. Сен тартып кичине эметип коеюн дегем да. TikToктун бөгөттөлгөнүнө карабай, ишкерлер жарнама тартууну жаңы ыкмаларын таап жатышты. Бул Азаттык плюс программасы болду. Аны мен Нурболот Азамат жана кесиптешим Медина Самедин алып бардык. Көрүшкөнчө.